Түштүк Чыгыш Азиянын жырткыч хайванаттары. Калкан тумшуктун чагуусу адам үчүн өлүмгө алып баруучу болуп эсептелет. Ууга туруштук берүү жылаанын чагуусунан адамдын ууну көтөрүмдүүлүгүнө жана жакын аралыкта тез жардам көрсөтүүчү жайдын бар экендигине көз каранды. Малайзиянын калкан тумшук жылааны өзүнүн олжосун чоң тиштери менен өлтүрөт. Бирок буга салыштырмалуу таптакыр тийбей туруп, олжосун өлтүрө ала турган дагы бир жылаан бар. Түштүк Индонезиянын уу чачкыч жылааны өтө уулуу уусу бар болгондуктан көзгө атаар мергенде эле уусун чача алат. Атына жараша бул жылаан Индонезиянын Ява аралынан Алор аралына чейинки аймакты байырлайт. Бирок бул 1,5 метрлик жылаан жашоонун ар кандай кырдаалында жашап кетүүгө ылайыкташкан. Фермалар, талаалар жана шаар чөлкөмдөрү. Адамдар жашаган аймактар кемирүүчүлөр үчүн өтө ыңгайлуу болуп эсептелгендиктен, кобралар үчүн алар эң сүйүктүү азык болуп саналат. Башка жылаандардай эле уусун олжосуна карай чачуу менен азыгын таап жейт. Бирок ал муну бир нече жолу кайталоо менен олжосун тута алат. Нейротоксин уусунун таасири нерв системалардын байланышын үзүп, булчуңдарын сенек абалга алып келет. Уунун күчү өпкөнү да жабыркатат. Өлүм саналуу мүнөттөрдүн аралыгында келет. Уу бул жылаандын негизги таянычы. Мындан сырткары анын коргонуучу куралы. Коркунучка кез келген кобранын алгачкы аракети душманын сестентүү. Биринчи эле тикесинен тик туруп, өзүнүн чыныгы көрүнүшүнөн алдаганча чоң көрүнүүгө далба сурат. Ал кабыргаларын түздөп, терисин калдайтуу менен калканчаларын жайып баштайт. Эгерде бул ыкма дагы жардам бербесе, анда ал өзүнө гана тиешелүү ыкманы колдонуп, аба аркылуу чабуулга өтөт. Ал уусун 2 метрге чейин чача алат. Бул үчүн кобра жаак булчуңдарын жыйрып, уу бездерин кысуу аркылуу тиштеринин артындагы түтүкчө менен ууну жылдырып отуруп, суу мылтыктай атуу үчүн оозуна келет. Ал териге таасир бербейт. Кобранын бутасы көздөр. Кобра бутага бол көрбөгөндөй таасын ата алат. Анын бир гана уу чачышы курмандыгына укмуштуудай азаптуу оорутууну алып келет. Уу көздүн чел кабыгын жабыркатып, коргонуучу мембрананын сезгенүүсүн пайда кылат жана күйгүзгөндөй оорутуп, керек болсо сокурдукка чейин жеткирет.
Түштүк чыгыш Азиянын джунгли токойлору жана камыштуу талаларында уулуу жыландардын бир нече түрү кездешет. Алар узун, уулуу тиштер менен куралданышкан. Ылдам ыкчам кыймылга жана өлүм алып келүүчү ууга эгедер. Бирок эч бир уу чачпаган, олжосун кармап жеген да жыландар бар. Бул дүйнөдөгү эң узун жылан болуп эсептелет. Торчолуу питон. Анын узундугу бери дегенде эле 10 метрге чейин жетет. Салмагы болсо 140 килге, тагыраак айтканда 2 чоң кишинин салмагына барабар. Бул эң көлөмдүү делген чоң жылан олжосун кармоо үчүн эч кандай ууну колдонбойт. Анын куралы одоно күчкө салуу. Он миңге чукул булчуңдуу тарамыштар курмандыгын кысып өлүмгө алып келет. Торчолуу питондун байыр алган аймагы Индиядан Индонезияга чейинки аймакка созулат. Бул чөлкөмдө ысык жана нымдуу климат өкүм сүрөт. Суулар жана караңгы үңкүрлөр. Бул жерлер чоң питон үчүн жашынууга ыңгайлуу болуп саналат. Ал курмандыгын буктурмада күтүп жата берет. Анын торчолуу териси табигый чөйрөгө жуурулушуп, байкалбай калуусуна өбөлгө түзөт. Эллипсис формасындагы мышыктыгына окшош кареги жарыктуу көз торчосу аркылуу чагылдырууга мүмкүндүк берет. Бул питонго түнкүсүн жакшы көрүүсүн шарттайт. Термосезгич таноолору өтүп бара жаткан олжону сезе алат. Тилиндеги химикалык рецепторлор абадагы жытты кабыл ала алат. Бул мүмкүнчүлүктөр питонду өз максатына жеткирет. Кубаттуу жаактар олжону карыштыра тиштеп жаап алат. 80ге чукул курч, учтуу артка кайрылган тиштер курмандыгынын кутулуусуна эч бир мүмкүндүк бербейт. Андан соң бүтүн денеси менен курмандыгын муунтуп ороп алуу менен ага аба жеткирбей жана кан айлануусун токтотуп өлүмгө дуушар кылат. Көпчүлүк жыландарда эле питон дагы олжосун алдыңкы жаагынын 2-ге бөлө алган өзгөчө түзүлүшүн колдонуп, бүкүлү жута алат. Бул өзгөчөлүк жыландын оозун башынан дагы ашыгыраак, кенен ачылуусуна шарт түзгөндүктөн, өзүнөн алдаганча чоң көлөмдөгү жандыкты жутуп алууга мүмкүндүк берет. Чойлчак териси көлөмдүү нерсени батырууга ыңгайлашып чойлуп, ал эми жаактары оп тартуу менен жутуп алат. Торчолуу питон азыгын жумалап аш кылат жана жылдап тамаксыз жашай алат. Бирок бул жаатта питон көлөмү жагынан бирден бир гана сойлоп жүрүүчү жырткыч эмес. Түштүк чыгыш Азияда муну менен биргеликте зор кескелдириктер дагы жашайт. Бул чыныгы аждаардын нак өзү.
Комоддук эчкемер. Бул коркунучтуу жырткыч Индонезиянын түштүк-чыгыш аймагындагы майда аралдарда жашайт. Алар мекендеген жеринде жөн гана жашабастан, бүтүндөй ал аймакка кожоюндук кылат. Үч метр узундукка жана 130 килограмм салмакка ээ болгон бул эчкемер адамдын көлөмү жагынан алдаганча чоңдук кылат. Бирок ал көлөмүнө жана зор салмагына карабастан, таң каларлык ылдамдык менен саатына 18 чакырым аралыкты басып өтө алат. Анткени менен эчкемерлер олжосун сейрек гана куугунга алышат. Булар курмандыгынын жанына жакын келишин күтүп туруп, капилеттен чабуул жасап кол салышат. Ар бир олдоксон баскан колунун учунда курч тырмактуу манжалары азыгын кармап жегенге ыңгайлашкан. Оозунда 60 курч миздүү тиштери чайноо үчүн эмес, жулмалап, айырып, бөлүп жегенге мүмкүндүк берет. Курмандыгынын денесин жулуп алып, эт бөлүктөрүн чоң же кичинесине карабастан бүкүлү сугунуп жутушат. Сөөкпү, туякпы, тырмакпы, айырмасы жок. Акуланын тиши сыяктуу түшкөн тиштердин ордуна эчкемерлерде дагы жаңы тиштер өсүп чыгып турат. Бирок эчкемерлердин жегенинен дагы олжосун кантип кармагандыгы кызыктуураак. Шалбырап агып турган шилекейи ага көрк берүү үчүн эмес, өлүм алып келүүчү куралынын бири болуп саналат. Каргыш алып келген анын бул шилекейинде кеминде 50гө чукул ар кандай ооруларды чакыруучу бактериялар бар. Алардын ичинен 7си канды ууландыруучу күчкө ээ. Уулу шилекейинин денеге бүтүн тарашы үчүн бир эле жолу тиштеп алуусу жетиштүү. Жаралуу жандык жугуштуу илдеттен улам алыс кетпестен эле бир нече сааттын ичинде өлөт. Өзү ууландырган курмандыгын издеп табуу үчүн эчкемерлер өзүнүн эң акыркы мүмкүнчүлүгү болгон жыт сезүү рецепторлорунун жардамын колдонот. Экача тилинин учунда жайгашкан рецепторлордун жардамы аркылуу ал кеминде 11 чакырым алыстыктагы бузулган эттин жытын сезүүгө кубаты жетет. Жыттанып кеткен эт бир гана эчкемерди өзүнө чакырбастан, бир канча жырткычты өзүнө тартат. Атаандаштыкка эчкемерлер болушунча көп жегенге аракет кылышат. Себеби алар бир сугунганда эле 2,5 кг этти бир сугунуп жей алышат. Майдын ашыкчаларын алар куйрук бөлүмүндө сактайт. Ошол сакталган майдын эсебинен ал бери дегенде бир ай бою азыктанбай жашай алат. Комоддук эчкемер тамак жеш боюнча алдына бир дагы жырткычты чыгарбайт. Зор көлөмдөгү жыландар жана эчкемерлер башка жандыктар үчүн эбегейсиз коркунуч туудурат. Бирок булардын жашаган аймактары дээрлик кургак талаалардан турат. Түштүк-чыгыш Азиянын сапфир түстүү деңиз тереңдиги биз ойлогондон да алдаганча коркунучтуу жандыктарга жык толгон.
Алардын катарында өлүм алып келүүчү, сууда сүзгөн уулуу жыландар да бар. Кооптуу делген деңиз крайт жылаанынын уусу аны бир аймактагы эң уулуу жандыктардын алдыңкы сабына чыгарып келет. Анын уусу көптөгөн кобралардын уусунан алда канча уулуу болуп эсептелет. Жылаандардын түпкү теги бир. Бирок деңиз крайды адамдар канчалык деле өч эмес. Сүзүп жүрүүчү крайт көпчүлүк учурда адамдар менен жолугуудан качат. Бул жылаан негизинен уусун кол салууга гана жумшаганга аракет кылат. Тамактабуу үчүн ал көбүнчө рифтерди тинтет. Бул жылаандын мекендеген аймагы Бенгал куймасынан башталып, Тынч океандын түштүк Кытай деңизине чейин созулат. Бул жылаан кургакта да, сууда да жашай алат. Ал сууда жашаганга абдан көнүккөн. Анын оң өпкөсү бүтүндөй денесинин мойнунан баштап куйругуна чейин аралыкты камтыйт. Бул өзгөчөлүк суунун түбүнө 10 метрге чейин терең түшүүгө мүмкүндүк берет. Жана жарым саатка чейин кургакка чыкпастан балык жана үлүлдөргө аңчылык кылуусуна шарт түзөт.